Мечиттин машварада чечүүчү имам болобу же ошол учурда шайланган амир сап чечеби дейт. Эгерде мечиттин ишине тиешелүү иш болсо, мечиттин имамы чечет. Же айылга байланыш иш болсо. Анан бирок дааватка тиешелүү иш болуп калса, дааваттын амири өзү чечип кете берет. Түшүнүктүүбү? Анан дааваттын өзүнүн тартиби башка боюнча имам насыл иши көп, имамды курска коюп туруп амир чече берет. Бирок амирге, имамдан акыл сураса бул жакшы. Анан кээ бир же дааватка чыккандар кыйын болуп, имам тоготпой өзүнчө көчөгө чыгып төрдү алып алганы болбойт. Имамды курска коюп сурап, ушундай кылсак болобу, батаңызды бериңиз деп айтып туруш керек. Эч бир молдо дааватты жаман көрбөйт. Кайсыл айылга барсаң, молдо менен даават жүрүшүп аткан болсо, айып дааватчыда. Анткени аалымдарды урматтоо, сыйлоо деген ордуна койгон эмес болот да. Түшүнүктүүбү? Даават пайгамбардын иши, молдонун иши көп. Ана молдо андай мындай дааватка чыкпайт. Өзүнүн кылган даават, ага асылба сен. Ага только икрам, урмат, төр, жамбаш, жылы төшөк, сиз деген сөз болуш керек болду.